Кыздардын жашоосунда ата ананын ролу бул албетте эң негизги ролу колдоо катары деп ойлоймун. Ата, апа деп бөлүнбөй эле ата эненин колдоосуна балдар, кыздар баардыгы колдоого муктаж. Анан негизинен мен өзү эркек бала же кыз бала деп бөлгөндөн алысмын. Айырмасы болбош керек. Балдар бул бирдей тарбияланысы керек. Деги эле тарбияда ата эненин ролу чоң. Анын ичинде эми негизинен канчалык бала колдоону сезсе жана ошол ата энесинин колдоосун сезип алардын өнүгүүсүнө бир кандайдыр бир негизде шарттар түзүп берүүсүн сезсе, сөзсүз түрдө бул эң негизги болгон баланын келечегине же болбосо баланын кандайдыр бир билим алуусуна же болбосо баланын бир кандайдыр бир келечекте бир кесипти тандоосуна дагы өбөлгө түшөт деп ойлоймун. Кыз баланы алып көрсөк, менде 3 кызым бар. 3 кыздын атасымын. Аялым мугалим. 3 кызымдын эң чоң улуусу 20 жашта, экинчи кызым 18 жашта, үчүнчү кызым 6 жашта. Аябай аларды жакшы көрөм. Ошол эле учурда мен мүмкүнчүлүк болуп калган кезде аларды колдогонго аракет кылам. Мамилебиз ачык айкын. Кайсы бир маселеси болсо же кандай бир маселе чыгып калса же болбосо бир муктаждык чыгып калса алар мага кайрылышат. Мен колдон келишинче алардын суроосуна жооп берем. Кандайдыр бир чектөөлөрдөн алыс болгонду каалайм. Билим жөнүндө сүйлөшсөк, мен кыздарым өзүнүн эркине коёмун. Билем бул канчалык туура же туура эмес. Тигил же бул сабакка көңүл бур, бул сабакты тереңдетип окуу деген бир кандайдыр бир талаптарды койбоймун. Кыздар өзүлөрү тандашат сабактарды, предметтерди. Эгер ошол сабактар жөнүндө суроолор болуп калса, жооп бергенге аракет кылам. Бирок эми азыр 21-кылымда ата энеге караганда дагы интернетте көбүрөөк жоопторду таап атышат. Бирок ошондой болсо дагы интернеттеги кандайдыр бир медиа сабаттуулук боюнча же болбосо дагы кандай бир кеп кеңештерди беребиз. Мисалы, туура маалымат издөөнү же болбосо дагы кандайдыр бир агымдарга кошулуп кетпөө же болбосо дагы бир кандай бир жалган маалыматтарга негизделген адабияттарды окуп алуу үчүн же болбосо ошолорго туш келип калбоо үчүн алдын ала биз балдарыбыз менен сүйлөшүп турабыз. Кыздар кайсыл багытта билим алуу же болбосо кайсыл багытта өнүгүү керек экен өзүлөрү тандоо керек. Атанын ролу сөзсүз түрдө колдоого муктаж. Кыздардын жашоосунда, кыздардын чоңоюусунда атанын колдоосу бул эң бир башкы нерселердин бири. Себеби дегенде бул биринчиден ошол биздин патриархалдык коомдо чоңойгондуктан, биздин коомубуз патриархалдык коом болгондуктан, андан сырткары деле ошол көп үй бүлөлөрдө ата бир кандайдыр бир чек коюучу катары же болбосо кандайдыр бир макулдук берүү адам катары бир сот катары кабыл алынып калган болсо, бүгүнкү күндө ошол атанын ролу бир ачыктыкты талап кылат деп ойлоймун. Муктаж, айрыкча кыз балдар атанын колдоосуна, анын ачык сүйлөшүүсүнө кыздар менен, анын келечегин тандоодо, кесибин тандоо, атанын угуусу же болбосо кандайдыр бир ата менен кыздын ортосундагы диалог, бул нерселерди канчалык эрте чечилсе жана эрте мындай ушул нерселер сөздөр сүйлөнсө, ошончолук кыздын кийинки келечегине оң таасирин берет деп ойлойм.